Саадатбек Мырзакул уулу. Туткун кыз. Чүмбөтчөндөр кайрадан ооруканада. Акырындап убакыт өткөн сайын Диананың көзү ачыла, айланасындагы кыймылдар, караандар көрүнө баштады. Эми колун көзүнө жакындатып келип, ары-бери кыймылдатып көрдү. Кандайдыр бир сөлөкөттүн ары-бери кыймылдап жатканын байкады. О, Кудай, көзүм көрүп кетсе экен. Ал айланасындагы кыймылдарды көргөн сайын көңүлү көтөрүлүп, кубанып жүрдү. Бирок анын кубанычы көпкө созулган жок. Түн ортосунда терезе аркылуу киришкен чүмбөтчөн 3 адам медсестра аялды кайрадан таңып салышып, ачыктан ачык эле пистолеттери менен коркутушуп, ар бир палатанын ичин кыдырып, кимдир бирөөлөрдү издеп жүрүштү. Ар бир палатага баш багышып, эгер палатадан чыксаңар эле атып салабыз деп, ар бирөөнө эскертип жатышты. Коридордон чыгып кеткен аял жанталаша Диана жаткан палатага жүгүрүп келди. Биринчи кабатта эмне болуп жатканын билесиңерби? Билбесеңер угуп алгыла. Өткөн жолку чүмбөтчөндөр кайра келишиптир. Пистолеттери менен ачыктан ачык эле коркутушуп, кимдир бирөөлөрдү издеп жүрүшөт. Бир аздан кийин үстүнкү кабатка көтөрүлүшүп, бизге да келет. Кимди издеп жүрүшөт билбейм. Өткөн жолу бирөөсүн уурдап кетишти эле, эми дагы келишиптир. Дегинкисин сак болгула. Өткөн жолку кыздардай болуп, силерди да алып кетип калышпасын. Аны укканда Диана селт этип кетти. Алар дагы келиштирби? Ооба. Өткөн жолу баары кызы уйкуда жатышканда түн ортосунда келишти эле, бул жолкусунда да түн ортосунда келишпедиби? Диана эмне кылар айласын таппай калды. Бир жолун таппаса, кармап, таап алып, өлтүрүп же алып кетиши мүмкүн. Алар келишкенде былк этпегиле. Унчукпагыла. Кирип баш багып, силерди бир сыйра көргөн соң кайра чыгып кетишет. Андан көрө керебетиңерге жатып тургула. Эң башкысы коркпогула, чочулабагыла. Бардыгы Диананын таңгыла карап калышты. Бир аздан кийин экинчи кабатта адамдардын баскан табыштары чыгып, тегилердин келатканы билинип турду. Диана палатанын жарыгын өчүрүп, терезеге чыгып кетти. Анан терезе парданын тартып койду. Көп өтпөй эле палатанын эшиги ачылып, чүмбөтчөн эки караан кирип келишти да, уктамыш болуп жаткандардын өңдөрүнө үңүлүп карай башташты. Алардын кобурашкан үндөрү кадимкидей Диананын кулагынын түбүнө эле угулуп жатты. Жок бекенби? Сыягы бул палатада да жок окшойт. Тигил керебет эмне бош? Билбейм. Ал керебет 3-4 күндөн бери эле бош. Бир аял жаткан, ал бошонуп чыгып кетти. Төрдөгү керебетте жаткан алиги аял күңк кетти. Сенден сураган эч ким жок. Жөн жат көзүңдү жумуп. Экөө шашыла чыгып баратышып, аялга эскертип өтүштү. Жан керек болсо, былк этпей тынч жат. Торой татып салабыз. Коридорго чыгам деп ойлоба. Алар чыгып баратып, электр жарыгын өчүрүшүп, каалганы бекем жаап салышты. Жанын оозуна тиштеп, араң дем алып жаткан Диана бир аз эс ала, жүрөгү ордуна келе түшкөнсүдө. Бирок алар калп эле чыгымыш этип, күтүлбөгөн жерден кайра атылып кирип келишчүдөй болуп, дале коркуп турду. Ал ошол боюнча таң атканча терезеден түшкөн жок. Тегилердин кеткени кетпегени белгисиз, бирок оорукананын ичи эч нерсе болбогондой тым-тырс болуп турду. Сыягы бардыгы эле коридорго чыккандан коркуп жатышса керек. Таңга жуук гана милиция кызматкерлери 2-3төн болушуп, ар бир палатаны кытырып жүрүштү. Бир мезгилде Диана да чүмкөнүп, керебетине жатып алган болчу. Арадан жарым саат өтпөй, майор чини бар киши ооруканадагы оорулуулардын бардыгын чогултуп, жооткотуп өттү. Эми коркпой эле жата бергиле. Алар экинчи бул жакка келишпейт. Атайын охрана коюп, буктурма уюштуруп жатабыз. Эгер келе турган болушса, өздөрү капканга түшүп беришет. Сыягы командасынан чыгып кеткен бирөөлөрдү издеп жүрүшсө керек. Табышкан окшойт. Экинчи келишпейт алар. Чын эле ошондон кийин алар экинчи келишпей калды. Муну дагы Диана Ибрагимден көрүп жүрдү. Тигилер келишкенде эмне терезенин артына өтө качтың? Бурчта жаткан аял Дианадан кызга сурады. Жөн эле, өткөн жолу аябай коркуп калгам. Мени дагы Розаны көтөрүп кеткендей көтөрүп кетип калышабы деп чочуладым. Диана ага кандайдыр кайдыгер жооп берип койду. Ошондон кийин Ибрагим да ооруканага келип, анын тынчын албай калды. Жаңы азап тозоктор. Врачтар жаңылышпаптыр. Диананын көзү акырындап көрүп олтуруп, бара-бара кадимкидей калыбына келди. Эми бирөөнүн жетелөөсү жок эле өзү басып жүрдү. Бир ай ичинде ден соолугу да оңолуп, кадимкидей бардыгы калыбына келди. Ооруканадан чыгарда анын проблемасы башталды. Таптакыр көчөгө кийинип чыгарга көйнөгү жок экен. Өткөн жолку жер алдында жүргөндөгү көйнөгү таптакыр быт-чыты чыгып айрылыптыр, же чөнтөгүндө бир тыйын акчасы да жок. Кап, жок дегенде Ибрагимди алдап,
Анча-мынча акча алып калганда болмок экен да. Кайра эле көчөгө тентип, моминтип, тас кейипиме түшөмбү? Каякка түнөйм да кантип өз жергеме кетем. Алиги бир баштагы акчалардын кайсыл жерге көмүлгөнүн да билбейм да. Кайсы люктан мени алып чыкканын бир билсе Ибрагим гана билет. Ал болсо минтип мени өлтүрө албай түн ортосунда келип издеп жүрүшөт. Баштан көздөн садага ошончо акча. Андан көрө бул каргашалуу жерден аман эсен үйүмө жетип алсам жакшы болот эле. Үйдөгүлөр менден таптакыр эле түңүлүп калышты го. Эжем өткөн жолку телефонумдогу үнүмдү угуп издөө салып жүрүшөбү. Менин али тирүү экенимди билишеби алар. Канткенде бул жактан аман эсен чыгып кете алам. Ташкент калаасында мени издеп жүрүшкөндөр көп. Бишкектик аялдар түрмөсүнүн адамдары өзүнчө. Жашыруун подпольеде акча чыгарган бандалар өзүнчө. Атүгүл аларга милиция кызматкерлери да аралашып кетип жатышпайбы? Диана ооруканадан чыгарда палатада жаткан кыздардын бирөөнө кайчы берип, чачын таптакыр эле кыска кылып кырктырып салды. Кара чачын күрөң түскө боyoттурду. Мунун жоругуна палатадагылардын баардыгы таң калышты. Ага көптөн бери палаталаш болуп жаткан бир кыз өз көйнөгүн берди. Анча-мынча чоңураак болгону менен көчөдө жүрсө болчудай экен. Ага палатадагылар анча-мынча акча чогултуп беришти. Ооруканадан чыккан Диана кайда барарын, эмне кылаарын билбей турду. Өткөндөгү кыйынчылыктарын эстеп, денеси дүркүрөп, кайрадан коркунуч каптады. Ичиркене каттуу чыйрыгып алды. Вокзалдагы окуя. Кантип кетем үйгө? Жок дегенде жол киреге акчам болгондо эмне? Уялбай эле ооруканадагы кыздардан сурап алсам болмок экен. Же кайра барсамбы? Жок, болбойт. Алардын болгон кийимдеринин баарын тонуп алдым. Эми дагы уялбай акча сураймынбы? Андан көрө темир жол вокзалына барып Кыргызстанга бара турган поезддин проводниктерине жалдырасам да эптеп жетип алуу керек. Балким ал жакта тааныш кыргыз кыздар, кишилер чыгып калар. Же болбосо Кыргызстанга бара жаткан адамдар болсо ошолордон тигил жактан алып берем деп карызга акча сурабаймынбы? Ушул турган Кыргызстанга жетпей калуу деген эмне тамтык? Бул эмес тээ алыскы Иракы чыгышта соода кылганы барышып, банкрот болуп бир тыйындары калбай калып, ошентсе да эптеп жолун таап келип жатышпайбы? Мен ошолорчо жокмунбу? Бирок алар менен мен айырмам асман менен жердей, от менен суудай. Алардын үстүлөрүнөн издеген, куугун туктаган кишилер жок. Көчөдө болсун, кайда болсун эркин жүрүшөт. А менчи? Ар бир кадамым коркунучтуу. Бассам турсам коркунуч. Өлүм, ажал күтүп турат. Мени бир эмес, эки топ атүгүл милициялар өздөрү да издеп жүрүшөт. Кылмышкер адамдар да мендей болуп качпастыр. Мен үчүн ушул турган Кыргызстанга жетүү кандай гана тозок болуп турат. Аман эсен жете аламбы, жете албаймбы бир Кудайымдын өзү билет. Диана эч нерсе ойлобой эле жолдон темир жол вокзалы кайда экенин сурап алып, түптүз эле ошол жакка жөнөдү. Жер алдындагы метрого түшүп, электричкага отурду. Жолдо баратып айнектин сыртынан метронун капталдарындагы темир торчолорду көрүп, жер алдындагы люктан чыга албай, аз жерден өлүп кала жаздаганын эстеди. Кудайым бар экен. Тигилер болбогондо эмдигече эбакта тигил дүйнөдө жүрмөкмүн. Өлгөндөн эмди туш-туштан талкылашып, келемиштер той түшүшүп жатмак. Эми эртерээк Ибрагимге көрүнбөй Ташкенттен чыгып кетсем экен. Темир жол вокзалына келгенин укканда электричкадан түшүп кетти. Жол кире да төлөгөн жок. Вокзалда эл көп болчу. Күтүү аянтчасына барганда даай албай турду. Балким ал жакта мени издеп жүргөндөр болушу мүмкүн. Мүмкүн эмес эле сөзсүз болот. Атайын точкаларына кишилерди даярдап койгон. Алар элдерди аралаштырып, Кыргызстан тарапка болобу же башка жакка кеткен поезддер болобу узатып турушат. Мени дароо эле кармап алышат. Дегинкиси сак болбосом болбойт. Айланасына аябай кыраакы карай элдердин ар бир кыймыл-аракеттерине көз жүгүртүп турду. Ташкент Кыргызстандын каттамындагы поезд качан келип калар экен? Келер менен эле элдердин шаар менен аралашып кирип кетейин вагонго. Поезд эптеп бул жерден жылып кетсе эле болду. Жолдон билет текшерүү маалында эптеп бир амалын табамын. Саатыңыз канча болду, сулуу кыз? Күтүлбөгөн жерден чыккан эркектин дарылдаган үнүнө чочуп кетип, аз жерден бакырып жибере жаздады. Карай салса жашы элүүлөргө чукулдап калган, башында өзбек топусу бар, кара торусунан келген далдайган киши туруптур. Ал дагы кыздан чочуп кеткенин сезип, ырсалактап күлүп калды. Эмне, чочуп кеттиңби? Саат канча болду деп эле сурап жаткам. Диана ушунчалык каттуу чочугандан жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Жооп бергенге да алы келбей, андан оолак болууга ашыкты. Тигил ырсалактай анын артынан ээрчип алды.
Жооп бергиң келбей жатабы же менден коркотасыңбы? Токто, качпа сулуу кыз. Диана улам-улам артын карай эл көп жакка шашылып баратканда күтүлбөгөн жерден бирөө чап эле билектен алды. Жалт карай эзелки өзүнө тааныш адамдардын өңүн көрө калды. Ал Бишкектеги Исабеков Мараттын кишилери болчу. Акыры жүрүп кайра кылтакка илиндиңби? Кыргызстанга эбак деле качып кетип калды экен деп атса, мына өзүң илинип бердиң кылтакка. Бас, тигил жакка үнүңдү чыгарбай. Болбосо ушул жерден эле өлтүрүп кетем. Мындай күтүлбөгөндүккө Диана эмне кыларын билбей калды. Анан артында ээрчип келаткан далдайган кишиге жалдырай кыйкырып кое берди. Аке, мага жардам бериңизчи. Бул киши мени өлтүргөн жатат. Диана менен тигил киши экөө жулкулдаша кетишти. Ошол маалда вокзалдын микрофонунан Россия тарапка бараткан поездин жакындап келатканын жарыя кылып, ар кайсы жерде турушкан элдердин баары дүрбөп калышты. Эй, кое бер аны. Эмне кылган жатасың, я? Тигинин кызды ары бери жулкулдатып жатканын көрүп, ортого кийлигиши кетти. Кое бер аны. Турнары бизге кийлигишпегиле. Алиги киши бери бурула бергенде, далдайган өзбек киши аны муунта кармады. Ал Диананы кое берип, экөө жакалашып кармаша кетишти. Ошондой кырдаалдан пайдаланган Диана жаңы токтоп келе жаткан поездди карай агылып бара жатышкан элдин шаарына аралашты. Тигил киши анын артынан ээрчийин деди эле, далдайганы кое берген жок. Бир кезде каттуу жулкуна Дианадан көзүн албай артынан кууп жөнөдү. Чоң-чоң сумкалары менен жаңы токтогон поездге шашыла кетип баратышкан элдер ага тоскоолдук болуп атты. Ал каттуу ылдамдык менен баса, Дианага жетээрине аз калды. Кудай берди болуп күтүлбөгөн жерден туурадан чыга калган чоң сумка көтөргөн жигитти уруп алды эле, анын колундагы сумкасы ыргып кетти. Ачуусу келген жигит тигини көтөрүп урду. Жигитке жардамга 2-3 жетип келишип, аны тегеректеп калышты. Ал эч нерсе кыла албай туруп берди. Бир нерсе кылса эле сабап тепкилегенге даяр турушту. Улам-улам артын кылчактай караган Диана сыгылып кирип жаткан элдерден киргенге мүмкүнчүлүк ала албай, улам кийинки вагонго чуркап жүрүп олтурду. Вагондорго кирип да, чыгып да түртүшүп аткан элдер көп. Аларга аралашып сыгылып кеткенче кармалып калчудай, айланасына карай тээ алыс жерде турган таксилерди көрдү. Дароо чуркап барды да ичине олтуруп алды. Каякка айдайын? Универмаг, сум. Оозунан бул сөз кандайча чыгып кеткенин өзү да билбей калды. Машине отала ордунан козголду. Артынан кууп келаткан эч ким жокпу дегендей, айнектен улам-улам арт жагын карап кетип баратты. Кууп келаткан шектүү эч нерсе жок экендигин билгенде гана өх деп жеңилдене түштү. Сумдун кайсынысына барасыз? Бул жакта 2-3. Мейли, кайсынысына болсун. Акча сураса кантип төлөйм? Эмне деп жооп берем деп ичинен бушайман боло кетип баратты. Такси бир көчөгө бурулуп келип токтоду. Келдик сумга. Сизден 50 сум. Диана эмне деп жооп берерин билбей, төштөрүн көрсөтө, көйнөгүн айырып, мойнун каната тытып жиберди да кыйкырып кирди. Мени азыр жоңгой бербесең, зордуктаган жатат деп элдерди, милицияларды жардамга чакырам. Анын мойну баштары канап жүргөн болчу. Жоош сулуу кыздын күтүлбөгөн жерден ажаан, агрессивдүү болуп чыкканына таңгала жалдырай карап турган таксист эмне дээрин билбей калды. О, эл журт, жардам! Бул мени зордуктаган жатат, деп жаңы эле акырын кыйкыра баштаганда, таксист машинесин шашылыша оталдырды да дароо эле ал жерден оолак болгонго ашыкты. Өзүнүн ойлоп тапкан амалына, жосунсуз жорогуна Диана күлкүсү келип, жин даарыган немече көчөдөгү элдердин көзүнө илбей каткырып күлүп жиберди. Көз ирмемдик элес. Аны каякка алып кетиши мүмкүн, же Кыргызстан тарапка алып кетиштиби, же ушул эле Ташкенттин ичиндеби? Эгер Кыргызстанга алып кетсе, аны кантип табам? Же дарегин билбесем. Ооруканада жатканда дарегин тактап сурап алганда болмок экен. Улуту кыргыз болсо кандайча биякта жүрөт? Кандайча жер алдына түшүп калды? Мынча көп акчаны кайдан алды? Аны эмне себептен ооруканадан уурдап кетишти, же чын эле ал кандайдыр мафиянын ичине кирип кеткенби? Канткенде антабам. Диананы капысынан таап, кайра капысынан жоготуп жибергенине ичи ачышкан Ибрагим бардык ишин токтотуп, кала ичинен Диананы издөө менен алек болуп калды. Жеңил машинесине олтуруп алып эртеден кечке шаар ичин кыдырып, шектүү нерсе көрүнө калса эле атайлап токтоп, жакшылап карап, жедеп үмүтү үзүлгөндө кайрадан издеп жөнөйт. Дээрлик бир жума бою шаарды чаркайланып чыкты. Деги эле шектүү эч нерсе таба алган жок. Жердин 7 кабат төбүнө кирип кеткендей эле болду. Окшош кыздарды көрсө машинесин дароо токтото, артынан кууп жетип барат. Караса эле башка, жанган үмүтү кайра өчүп, шаабайы сууп, машинесине кайра келет. Аны өлтүрүп коюшу мүмкүнбү, уурдап кетишкендер? Ооба.
Жер алдындағы люкка ырғытып, сыртынан атайлап бекітіп өлсін деп қамап таштағандан кейін екінші жолы өлтіріп қоюлары да мүмкін да. Же аға жолықпай көрбей эле койгондо эмне мынчалык переживать этпейт болчумун. Аны кайдан табам? Ибрагим машинесинде кетип баратып, дайыма өзү менен өзү сүйлөшө ушуларды ойлоп, өзүнчө сарсанаа болуп барат. Бүгүн да адатынча өзү менен өзү сүйлөшө көчөдө кетип бара жаткан. Кокусунан борбордук универсалдык дүкөндүн жанынан Дианага окшош кызды көрүп калды. Аз жердин астында бара жаткан машинесин сүзүп кете жаздады. Дароо жол четине токтоого мүмкүн эмес болчу. Бул жерге токтоого болбойт деген белги илинип турган. Анын үстүнө өчөшкөндөй өзүнөн анча алыс эмес жерде майы кызматкерлер да турушкан болчу. Кызыл чет элдик машиненин аз жерден алдыңкы машинелерди сүзүп ала таштаганын көрүшүп, таяктарын көтөрүп токтотушту. Инспектор жигит келип машиненин ичине үңүлдү. Сен немне, ичип алдың беле? Жок. Анан эмне, машинеңди ары бери бултактатып атасың? Же айдаганды билбейсиңби? Документтериңди көрсөтчү. Ибрагим болгон бүт документтерин көрсөттү. Баары жайында болчу. Үйлөчү бул жакка. Май инспектору түтүктү көрсөттү эле Ибрагим үйлөп берди. Эч кандай шек жок болгондуктан акыры аны кое беришти. Ибрагимдин эстартынын баары эле борбордук универсалдык дүкөндүн жанында турган кыз болчу. Машинесин ары жакка айдап барып токтотту да ичинен атып чыгып, алиги кыз турган жерге жүгүрүп жөнөдү. Жетип барып эле алиги кызды таппай калды. Ары чуркады, бери чуркады. Ошол тегеректе жүрүшкөн адамдардан сураштырды. Бирок баардыгы эле көрбөгөндүктөрүн айтышууда. Көп кабаттуу дүкөндүн 5-6 жолу тегеренип чыкты. Жедеп, издеп чарчап, үмүтү үзүлгөн соң ары жакта турган отургучка олтура кетти. Дианабы же башкабы? Точно эле Диананы көргөндөй болбодум беле? Же жаңылыш көрүп калдымбы? Же кимдир бирөө ага окшоштуруп алдымбы? Өчөшкөндөй теги гаишниктердин дагы кедерги болуп калганын карабайсыңбы? Демейде нарушение кылсаң, көрбөй байкабай калышат. Бул жолкусунда карасаң, как будто атайлап жасагандай. Ал өзү менен өзү сүйлөшүп, кимдир бирөөлөргө жинденип атты. Дианага окшош кыздар көрүнө калса, жүрөгү болк эте ордунан атып тура, башка экенин көргөндө кайра ордуна шалдайып олтура калат. Ал Дианага окшош кызды көргөн жерден кеткиси келбей, бир топко олтура берди. Чын эле көрдүмбү аны же көзүмө галлюцинация болуп көрүнүп кеттиби? Аны көп ойлогондуку го дейм. Эми көчөдөгү кыздардын баары эле ошого окшошо бериши мүмкүн. Ал ордунан шалдырай туруп, ары жакта турган машинесине жөнөдү. Шашып атып туура эмес жерге токтоп алыптыр. Алиги май инспектору да аны күтүп туруптур. Тыюу салынган жерге токтоткон үчүн айып төлөттү. Каттуу шашкалактагандыктанбы машинеси да ачык таштап кетилиптир. Жолу болбой жатканына нааразылана машинесин от алдырды да кайра үйүн карай айдап жөнөдү. Бул мезгилде Диана борбордук универсалдык дүкөндөн алыстап, троллейбуста кетип бараткан. Ибрагим көргөн кыз чын эле Диана болчу. Аңгектен качсаң дөңгөккө. Мен сезгем ушундай болорун. Темир жол вокзалына бара жатканда эле жолумдун болбосуна кандайдыр предчувствие болуп аткан менде. Кыргызстанга кеткенге кандайча жол тапсам болот. Жанымда акчам болсо проблема болбойт эле. Жер астында бир баштык акча көтөрүп жүрүп, жер үстүнө чыкканда чөнтөгүмдө 1 сом акча жок калганын карасаң. Болгондо да сом, сум, рубль, доллар баары аралаш. Түрдүү акчаларды алып жүрдүм эле го. Миллионер болуп алып. Азыр карасаң кайрадан таз кейпиме түштүм. Ал акчалар азыр кайсыл жерге катылганын да билбейм. Эсимди жоготуп койгонумду карабайсыңбы? Болбосо түн ичинде барып ошол жер алдына кайра кирип, акчаларымды таап алат элем. Темир жол вокзалынан поезддер менен кетүү үмүтүмдү ташкапты. Ал жакты тегилер мурдагыдан да сак болуп кайтарып калышат. Эми эмне кылсам? Автобустар жүрчү автовокзалга барып көрөйүн. Балким айдоочу менен тил табышып калармын. Ортого туруп алсам дагы эптеп кетиш керек. Болбосо бул жакта баскан турганымдын баары, ар бир кадамым кыйын болуп калды. Диана өзү менен өзү сүйлөшө, эми автовокзал тарапка барып көрүүнү чечти. Анын дагы бир үмүтү ошол жак болчу. Жолдон автовокзал каякта экенин, кайсыл автобус барарын сурап билип алды да жөө жөнөдү. Анткени ал анча деле алыс эмес. Болгону 3 аялдама басып өтүп кетүү керек экен. Көчөдө бараткан милиция формасын кийгендерди же милиция машинесин көрсө эле тетири бурулуп, качан алар өтүп кетишкенде гана андан ары басыгын улантып жатты. Көчөдөгү кишилер түгүл милициялардын өздөрүнө да ишенбей калган болчу. Улам жолдо кетип бараткандардан автовокзалды сурап коюп жүрүп олтурду. Тетигил бурулушка жетип, оң жакка бурулсаңыз эле так бет маңдайыңызда автовокзал көрүнүп турат. Рахмат.
Алиги улгайган киши айткандай эле көчөнүн бурчуна жетип, оң жакка бурулганда заңгыраган бийик мунараны көрдү. Алыс жакка кетчү чоң автобустардын бири кирсе, бири чыгып, айтоор ал жакта кыймыл көп экен. Ошонусуна жараша элдер да көп жүрөт. Микрофондо алыска кете турган автобустардын убактысын айткан аялдын үнү жаңырып жатты. Убакыт түшкө жакындап, акырындап күн да катты ысып чыкты. Ташкент жак аябай ысык болот деп бекеринен айтышпайт экен да. Карач, күн кандай гана ысып чыкты. Баса, тигил жактан саунадан качып чыккандан бери канча күн өтүп кеткенин да билбей калдым. Июль айынын башында келген болчумун бул жакка. Азыр кайсыл число болду экен? Жолдо өтүп бараткандардан сурай кетти. Кечирип коюңуз, бүгүн кайсыл число? 15. 15-июль ба? Сиз эмне асмандан түштүңүз беле? 15-августта. Тиги киши таңгала Диананы карап коюп кетип калды. Ой тобо, качып чыккандан бери чын эле 1,5 ай өтүп кетти. Карач, убакыттын кандай гана зуулдап өтүп жаткан. Как будто кече эле качып чыккандай болдум эле. Ушул аралык ичинде эмне деген гана азап тозокторду башымдан өткөрбөдүм. Эми алдыда дагы кандай азап тозоктор күтүп турат, бир Кудайымдын өзү гана билет. Анын оюн каттуу бараткан машиненин чыйык эткен добушу бузду. Чет элдик машина алдыга өтүп барып токтоду да, кайра артка Диананы көздөй айдады. Ичинен кара көз айнек тагынышкан эки адам чыга калганда, алардын ким экенин билбей эле дароо артка бурула качып жөнөдү. Чуркаганга бут кийими тоскоолдук кылгандан чечип колуна кармап алды да, болгон күчү менен тызылдап чуркап баратты. Машинеден чыгышкан эки адам анын артынан кошо чуркашты. Алиги кара машина кууп келип, алдын тороодо эле аны аз жерден сүзүп ала жаздап, айлана качты. Мынчалык каттуу чуркай алчу эмес эле. Килейген эки эркекке жеткирбей тызылдап чуркап баратканына өзү да таң калып жатты. Машина жүрчү жолдон таптакыр эле алыстап, бактуу тарапка өтүп, өзүнчө анча алыс эмес турган тепкич менен жер алдындагы метрого чуркап кирип кетти. Ачык турган чоң айнектүү дүкөнчөнү көрүп, ичине кире качты да, дүкөнчү кыз турган жакка суроо соопкусуз эле өтүп кетти. Кызга унчукпа дегендей белги берип, жыгач текчелердин артына жашына калды. Мындай күтүлбөгөндүккө дүкөнчү кыз эмне иштерин билбей калды. Көп өтпөй эле артынан көз айнек тагынышкан далдайган эки адам чуркап кирип келишкенде, кыздын көздөрү коркконунан бакырая түштү. Бул жерден жылаң айлакчан, чачы кыска болуп кыркылган кыздын чуркап өткөнүн көргөн жоксуңбу? Көрдүм. Текченин артында жашынып турган Диананын жүрөгү болк эте алкымына тыгыла түштү. Азыр мынакей деп өзүн көрсөтөт деп турган. Ооба, көрдүм. Ал тетигил жакка чуркап кеткендей болду. Балким тигил электричкага түшүп да кеттиби, жакшы байкабай калдым. Алиги экөөнүн бирөөсү кызды шектүү тиктеп, бир аз турду да, экинчисин ээрчей кайра сыртка чыгып кетти. 10-15 мүнөттөн кийин дүкөнчү кыз Диананын жанына келди. Сиягы алар кетишти окшойт. Сиз ким болосуз? Алар сизди эмнеге кууп жүрүшөт? Сүрүлөр да коркунучтуу экен, тим эле жүрөгүм түшүп калды. Менин да жүрөгүм түшүп калды. Болгон акчаларымды тонуп алышып, өзүмдү да өлтүрүп коюшарында араң качып кутулуп чыктым. Милицияга телефон чалайынбы? Жок, кереги жок. Ого бетер ызы чуу болуп кетет. Сиз казакчасызбы? Жок, кыргызмын. Дагы 1,5 сааттай ушул жерде олтуруп турайынчы, былк этпей. Эч нерсеңе тийбейм. Тигилер таптакыр эле бул жерден кетип калышсын, андан кийин өзүм чыгам. Дүкөнчү кыз тигиге ишенүү-ишенбей карап турду да, акырын макул болгондой башын ийкеп койду. Болуптур. Только эч нерсеге тийбе, мени да алаксытпа. Өзүм айтам, чык деп. Ал ары жактагы дүкөнгө кирген адамдар менен соодалашып калды. Кызык, булар кимдер болду экен? Бишкектиктерби же акча чыгарган контрабандан адамдарбы? Же болбосо жөн эле алардан коркуп качтымбы? Эгер алар жөн эле кишилер болсо мени мынчалык куушпайт эле да. Мен тааныгандыктан артымдан куушту. Атүгүл жөн куушпай машинелер менен алдымдан тооруп куушпадыбы? Эми эмне эле кылам? Көчөдөгү экинчи адам эле мени таанып калганбы? Болду эме. Чыга берсең болот. Сыртка чыгып ары бери жакка көз жүгүртүп келдим. Шектүү эч нерсе байкалбайт. Дүкөнчү кыз Диананын оюн буза жакын басып келди. Ал өзү курдуу эле кыздардын экенин жүзүнө билинип турду. Дагы бир аз олтуруп турганда болот эле, мейли. Эми ушунасына да Кудайга шүгүр дейин. Бул болбосо тигилердин колдоруна түшүп калмакмын эбакта. Диана ордунан туруп, эч нерсесине тийген жокмун дегендей чөнтөктөрүн, колдорун көрсөттү да, рахматын айта акырын сыртка чыгып жөнөдү. Өткөн жолу таксисттерден кутулуу үчүн айырып алган көйнөгүнүн төшүн ийне менен жамап алганга ийне жип сурайын деп бир азга аярлар карады да, кайра уялып тартынып койду. Акырын метронун Кууш көчөсүнө чыкты.
тээ алыста келаткан электричканы көрүп, ошого түшкөнү күтүп калды. Электричка ылдамдыгын азайтып жаңы эле токтой бергенде, күтүлбөгөн жерден карылуу адамдардын колдору Диананы колтуктай кармап калышты да, кыйкырганына үлгүртпөй ары көздөй алып кетишти. Бул мезгилде баардыгын өз көзү менен көргөн алиги дүкөнчү кыз телефон менен милицияга кабарлап жаткан болчу. Кайрадан капасты. Алып келгиле чалгызды. Кандай экенин көрөйүн. Төрдөгү диван креслодо чалкылай отурган, чачын тасырайта алдырып салган, муруттары узун, өңү кадимки Тарас Бульбанын кейпин элестеткен, толмучунан келген жашы 50дөн өтүп калган киши жанындагыларга буйра сүйлөдү. Экөөсү чуркап барып, эки колунун артына катуу таңылган, оозу скотч менен чапталган Диананы алып келишти. Ал аны башынан баштап бутуна чейин сынай карап, мыйыгынан жылмайып койду. Жанындагыларга оозундагы скотчту чечтегендей белги берди эле, Диананын оозундагысын сыйрып салышты. О, сулуу кыз экен го. Бул жакка кайдан адашып келип калдың? Диана эмне деп жооп берерин, булар кимдер экенин биле албай жатты. Баарынын эле өңдөрү бейтааныш. Бирин дагы тааныбайт экен. Булар кимдер болду экен? Бишкектеги аялдар түрмөсүнүн кишилериби же акча чыгаргандарбы, же болбосо таптакыр эле башкаларбы? Эмне унчукпай калдың? Кыргызстандан кандайча адашып келип калдың бул жакка деп сурап жатам. Деги сен өзүң кимсиң? Кайдан адашып келдиң деп сурап жаткандарына караганда булар кишилер эмес экен. Слава богу, алар болсо мени жөн гана өлтүрүп туруп, өлүгүмдү кислотага салып ээртип жиберишмек. Кана, ошол кыз бекенби көрөйүнчү. Сырттан дагы бир далдайган киши кирип келди эле, Диана аны дароо эле тааныды. Акча чыгарган жашыруун сехтин кокусунан кармалып калганда, Диананы дал ушул жигит кайтарып калган болчу. Ажаткананын жанынан дал эле ушуну темир түтүк менен башка чаап, эсин оодарып, анан качып кеткен. Булардын кимдер экенин дароо эле болгоду. Демек, акча чыгарып жүрүшкөн бандалардын группасы турбайбы? Тиги киши Диананын так эле маңдайына келип, атып жиберчүдөй тешетиктеди. Кана сулуу кыз, качып баары бир эч жакка кете албаптырсың го? Боору ооруса боорго тептиң эле. Эми боору ооруган кандай экенин көрсөтөйүн. Ал ызырына Диананы оң колу менен моюнунан аткый кармап туруп, тапатак өйдө көтөрдү. Диана дем ала албай, мууна көзүнөн жаш атып, асылып турган буттарын тыбыратып жиберди. Көзүнөн аккан жашка айланасын көрүнбөй, жер заматта айлан көчөк болуп кетти. Болду, жетишет. Түшүр, бөөдө аны өлтүрүп аласың. Ал чөчүң болсо шашпай аласың. Андан көрө бир нерсени тактап алалы. Кое бер аны. Ачуусу башына чыгып, кызга аябай жинденип калган неме аны дагы бир топко кармап туруп, анан кое берди. Диана өзүн кармана албай жерге кулап түшүп, бир топтон кийин араң оңолуп эсине келди. Анын колун чечип коюшуптур. Ары жактан дагы 2-3 келип, буларга кошулуптур. Диананы төрдөгү диванга жетилеп барып олтургузушту. Алиги киши кайрадан сурамакка сурак кала баштады. Мейли, каяктан келгениңди, кандайча биздин жашыруун сехке түшүп калганыңды сурабай эле коелу. Ал, неважно. Андан көрө айтчы, жанагынча акчаларды кайда алып кеттиң? Каяк жактан чыгып кеттиң? Жер алды менен темир түтүк аркылуу чыгып кеттим дейин десек, ал жак менен атүгүл сойлоп өткөнгө да мүмкүн эмес экен. Келемиштер араң өтүшөт. Каяктан келдиң да каяктан кеттиң? Бизди ошол кызыктырат. Экинчи суроо мындай. Алып кеткен акчалар азыр каякта? Диана буларга эмне деп жооп айтарын билбей турду. Чынын айтканда, булар акчаларды издеп жүрүп, баары бир таап алышмак. Жер алдындагы люктардан. Калп айтса ишенишпеши да мүмкүн. Бизден сен коркпа. Чочулабай эле кой. Эгер чыныңды айтсаң, акчаларды кайра кайрып берсең, биз сени өзүбүзгө кошуп алабыз. Арабызда биз менен кошо сайраңдап жүрө бересиң. Келечегиң жакшы, сонун жашоо болот. Душмандардан биз өзүбүз сени кайтарып жүрөбүз. Өзүң дагы татынакай сулуу кыз экенсиң. Бизге керексиң. Баары бир бизден бошоп кете албайсың. Өзүң выбрать эт келечегиңде. Чыныңды айтсаң, бизге кошуласың. Калп айтып жашырам десең, анда өлтүрүп, сөөгүңдү кислотага салып жиберебиз. Ойлон жакшылап, же өлүм, же жакшы жашоо. Выбирай. Чынымды айтсам, өткөн жолу да айткам, дагы айтам. Шефиңердин машинесине жармашып келгем. Кайра ошол эшик аркылуу эле чыгып кеткем. Андай болушу мүмкүн эмес. Биринчиден, сыртча каттуу кайтарууга алынган. Экинчиден, кородогу чоочун кишилерди жатчудай болгон иттер сени сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк беришпейт болчу. Калп айтып жатасың. Бизди акча кызыктырат. Аларды каякка алып барып жашырдың? Мен ал жактан эч кандай акча алган эмесмин. Өзүңөрдүн эле кишиңер алып коюп, мага бардык күнөөнү оодарып жатышат.
Алиги муунткан киши ачуулана Диананы көздөй обдулуп баратканда суракка алып жатканы токтотуп койду. Анан Диананын жанына келип, тизесине акырын колун коюп, жүзүнө тике карады. Мен сага эскертип айттым. Дагы бир жолу эскертем. Же жакшы турмушта жашайсың, же тигил дүйнөгө кетесиң. Өзүң деле жакшы ойлонуп көрсөң. Эгер бул жактан өлүп калсаң, алиги жашырып койгон акчаларыңдын кимге кереги бар? Ошол жашырылган боюнча кылат. Анан кандайдыр бир мезгил өткөндөн кийин сен сөөгүң жер алдында эбакта чирип жоголгондо кимдир бирөө таап алат. Алардын убайын анан ошолор көрүшөт. Чынымды айтып жатам, мен акчаларга тийген эмесмин. Аларды өзүңөрдүн эле кишиңер алып койду. Өз ара жакшылап разборка кылсаңар өзүнөн өзү чыга келет. Калп! Алиги кызды муунта кармап көтөргөн киши кыйкырып чыга келди. Бул деген калп айтып жатат. Эгер мен алган болсом аны кайакка жашырмак элем. Силер бат эле таап алмаксыңар да. Чынымды айтсам, бул өзү сыртка чыгарып жиберген мени. Диана анын сөзүн бөлө сүйлөдү. Демек, ошол акчаларды алыш үчүн мени кое берген турбайбы? Эми түшүндүм. Баардыгы мага шылтап жатканын карачы. Эгерде менде акча болсо, момундай айрып көйнөк кийип жүрбөйт элем да. Карагылачы. Эпте өлбү жаным өлбү деп өз жергеме кеткенге жол кире таба албай, көрүнгөндөн Кудай сурап жүрөм. Эгер ушунча акчаны алганда көчөдөн 2 эсе төлөп, такси жалдасам да эбакта көздөн кайын болбойт белем бул жактан. Акчанын жоктугунан ушинтип темсилип жүрөм да кете албайм. Бас жаагыңды, айбан. Алиги киши олдураңдай Дианага жулун деле беркилер аны кармап калышты. Төрдөгү суракка алып жаткан киши ачуулана сүйлөдү. Болуптур. Еще разберемся. Экөөнү тең камап салгыла. Эки адам Диананы ары көздөй жетилеп кетти да, үстүнө кичине тор капкагы бар жертөлөгө кийирип, үстүнөн капкакты кулпулап салышты. Төмөн жакка темир шаты менен түшүшөт экен. Бийиктиги 4 метрдей келген 4 бурчтуу бетондолгон бөлмөчөгө Диана төмөн карай түшүп кетти. Бул байыркы кылмышкерлерди кармоочу ордон эч айырмасы жок болчу. Мына сага тамаша. Тигилерден жаңы эле кутулуп, мындай боло электе экинчилерине тутулдум. О, Кудайым, мени эмне мынча азапка салып атасың? Же бешенеме ушундай жазып койдуңбу мен? Ушинтип өмүр бою эле азап тозоктор менен жүрө береминби? Бул жакка башка дүйнөдөн келгендей баарына чочуммун, баарына жатмын. Мага жардам берген кимдир бирөөлөр чыгабы? Же эч кимге дайыным чыкпай эле ушинтип билинбей атып, тиги дүйнөгө кетип каламынбы? Азыр мен ойлогон, эстеген эч ким жок болуш керек. Жападан жалгыз ушинтип азап тартып олтурам. Бирок кантип эле эстебесин. Башкалар эстешпесе да, атам менен апам эстешет болуш керек. Мен өзүмгө эле соолук кылдым. Көчөдө эркин жүргөндө эмне себептен кат жазып, почта аркылуу жөнөтүп жибербедим экен үйгө. Бишкектеги жашыруун аялдардын түрмөсү жөнүндө толугу менен бүтүндөй баяндап жазып, эмне үчүн жөнөтпөдүм? Катымды алар алса, окушса, милицияга алып барып көрсөтүшүп, тиги кутуруп жүргөндөрдө Исабеков Маратты баш кылып быт-жытын чыгарышат эле го. Дайынымды айтып, өзүм жөнүндө да кабар бергенде болмок. Ушуга неге башым жетпеди? Эмне 2 барак кагаз, ручка жок дегенде карандаш таба албадымбы? Адресин толук жазып, конверт аркылуу жөнөтүп жиберсем, катым акыры үйгө жетмек да. Жок дегенде тиги түрмөнүн айланасында жашагандардын баардыгын кармашат эле го. Байкуш жаш кыздардын эсебинен алар кандай гана байып жатышат. Аны жергиликтүү бийлик тургай түрмөдө жакын жашаган адамдар да билишпейт. Кыңыр иш 40 жылда дегендей эртели кеч билинээр алардын кылыктары. Мен сыяктуу бирөөсү качып чыкса эле дароо маалым болот болчу. Бирок тигилер улам барган сайын байлык пайгамбарды да жолдон чыгарыптыр дегендей акча менен бийлик өкүлдөрүн сатып алып, алардын мафиясы кулач жайып кетиши да мүмкүн. Баса, аларды эмне ойлоп жатам бул жерде? Андан көрө бул жөнүндө ойлонбоймбу? Чын эле булар акча чыгарган аппараттарды, кагаздарды, боюкторду кайдан алышат болду экен? Булардыкы жалган акча экенин экспертизадан текшерип көрүшпөйбү? Же чын эле булар акчаларды чыныгы деп өзүндөй кылып чыгарышабы? Бир кезде Диана ичин басып, башы тегерене бөктүшө олтуруп калды. Ооруканадан чыкканы оозунан аарала эле экен. Өзүнөн 3-4 метр өйдө жактагы темир менен тордолгон капкакты карады. Эч бир кыбыр эткен жан көрүнбөйт өйдө жакта. Чиркен, шам-шум эткенге бир нерсе болсо кандай жакшы болот эле. Ашказаным оорутуп ичим курулдап, от менен жалын болуп кыйрап баратат. Өйдө чыгып нан сурасамбы? Кайра нан бербей табалап, ого бетер мазакташсачы. Балким алардын чырагына май тамызып алып жүрбөйүн. Эртеңки чейин чыдай турайын, анан башка салганды көрөрмүн. Бул жертөлөнүн таманы да сыз,
Bir sутка жылаңайлак бул жерде турса, Диана сөзсүз ооруп калмак. Анткени буттары какшатып, оорута баштаган болчу. Чыдай албай кетип, темир шаты менен өйдө көтөрүлүп барды да кыйкыра баштады. Эй, ким бар ар жакта? Тээ бир топтон кийин уйкусураган топ-томолок, бою кичине, кадимки мультфильмдеги Карлсонго окшош киши келди. Эмне кыйкырасың? Эмне керек сага? Таманымасыз өтүп кетти. Таң атканча чыдай албайм бул жерде. Бут кийимиңди бергиле дагы, алдыма түшүнгөнгө бир нерсе бергиле. Болбосо өлүп калышы мүмкүн. Бул таманы бетонсыз жерге 1 мүнөттө чыдай албайм. Мени деген кыз деп коет. Мусулманбыз го. Кичине мени да аяп койсуңар. Силер гестапо же фашист эмессиңер да. Силердин деле мендей карындашыңар бардыр. Аны мен чече албайм. Шеф уруксат бербесечи, мен сунушумду айт. Астыма төшөгөндөй бир нерсе алып келип берсин, курсак ачты. Тамак да керек. Бул шефиң айтып бар ушуларды. Жок, болбойт. Анда көйнөктөрүмдү айырып туруп, сен уктап жатканда алдагы темир торчого асынып өлөм. Мен мындайга чыдай албайм. Болуп тур. Мен азыр келем. Алиги бою жалгыз томолок киши бир жакка чыгып кетти да, көп өтпөй эле өзүн сурап калган кишини ээрчитип кайра келди. Сенин сунушуңду уктум. Болуп тур. Айтканыңды орундаталы, бирок жакшылап ойлон. Эртең кечейин. Качып теги эч жакка бара албайсың. Сенде эки гана выбор бар, же бейиштин же тозоктун жашоосу. Баары өзүңдүн колуңда. Ал арт жагысына төмөн жакты көрсөтө башын ийкеп койду эле, тегил дароо ары жакка колбаса, жумуртка, нан суусундук алып келип берип, Диананын колуна карматты. Анан капкакты ачып, калың олпоктуу матрас таштады. Диананын ар бир кыймылына кунт кое сынай карап турушту да, кайра тор капкакты жаап, сыртынан кулпулап салышты. Өз ара сүйлөшүп бир аз турушкан соң, ары көздөй басып кетип калышты. Диана шашпай, матрастын үстүнө отура, алдындагы тамакты сагылактык менен апылдатып жеп кирди. Эмнегедир үстү жагы тыптынч болуп турду. Тамагын жеп бүтүп, калгандарын курсак ачканда жээрмин дегендей ар жактагы бурчка жыйнап коюп койду. Матрасты узунунан сала чалкасынан жата кетти. Эки колун желкесине ала, бала кезде көргөн Кавказская пленница деген орустардын киносун эстеп, өзүн ошондогу Нина деген кызга салыштырып койду. Ал менде эмес кыйын кыз, бирок анын Шурик деген колдоочу жигити бар болчу да. Менин колдогон кимим бар? Мени өлтүрүп салышса да эч кимдин иши жок. Баса, булар мени эмне кылышат болду экен? Акчанын кайсыл жерде экенин айтып койсом, аны тапкандан кийин мени жөндөн эле кое беришпейт да. Өздөрү айткандай көзүмдү тазалашып, өлтүрүп туруп, өлүгүмдү кислотага салып, ээртип жиберишет. Чындыгында мен алар үчүн лишний адаммын. Башка бирөөлөргө айтып коюшум мүмкүн деп ишенишпейт. Айтсам да өлтүрүшөт, айтпасам да өлтүрүшөт. Андан көрө убакытты созуп, дагы кармайын, балким Кудайым колдоп качып чыкканга мүмкүнчүлүк болуп калар. Диана матрастын үстүнө ойлонуп жаткан боюнча көзү илинип кетти. Алгачкы сыноо. Кийинки бөлүмдөрдө.